Өзүнө 2 жолу кол салды кыз. Папаңды дагы өлтүрөм, мен эч кимден коркпойм деген. Ошондо коркуп, эч кимге айтпай 2 жыл ошакта окуп жүрдүм. Сен эмне менден алган жоксуңбу эч нерсе деп ушундай неме болчу да. Күлүп эч нерсе болгон жок деп эжекем папам үчүн ошону кылчумун да. Анан эжекем үчүн ушунун баарын кылдым, бирок эжекем мени күнөөлөп атканын мен түшүнбөй атам да. Кечээ 6 июлда Чүйдө 2005 жылы туулган кыз 13 жашынан бери жездеси тарабынан зордукталып жүргөнү тууралуу кабар элге желдей тарады. 2 жылдан ашык убакыттан бери жездесинин зордугунан жабыр тартып келген кыздын атын өзгөртүп Айчолпон деп атай турган болдук. Жабырлануучу, анын апасы жана Айчолпондун кызыкчылыгын коргоп жаткан жактоочу редакциябызга келип окуя боюнча айтып беришти. Дал ошол ыплас иш жөнүндө сүйлөө канчалык оор болсо да, Айчолпон мукактана башынан өткөн окуяны эстеп берди. Кыздын жүзүн жашыруу максатында ал көз айнек, маска тагынып сүйлөп бергени оң деп эсептедик. Ал эми Айчолпондун апасы Ардак Орозбакова кызынын качан, кандай шартта, кимдин колунда жашап калганын мындайча айтып берди. 2019-жылы жолдошуман өзүнүн эжеси, менин кайнэжем, жолдошумдун эжеси кызымды келип, бияка окуп, менин балдарым үйлөндү, үйдө жалгыз жездем экөөбүз үйдө эле болуп атабыз, бул жакта окусунчу, анткени ал кайнэжем школдо иштейт, повар болуп. Анан менин жанымда болсунчу дегенден, анан ошо жолдошум мейли деп коюп турбай, эжекесин баягы кыздары жок деп, мейли барсынчы деп, үйдөн кеңеш кылып, анан декабрда 2019-жылы ошо жеткизип келген. Ошо кайнэжемдин үйүнө, Кемин районуна. Былтыр 2020-жылы август айында кызым үйгө келди. Келип айтты, эме деп, жездем, ошо кайнэжем күйөөсү мени мага жакпагандай кармалап өтсөм, итирген келип, мени ушундай кылып атат, мындай кармалап коет, мени өөп кетет, ар кайсы жактарымды кармайт, мага жакпаган иштерди мындай мага жакпай атат деп айтып келген. Анан мен атасына айтканмын. Анан эркелетип койду го деп биз үйдөн сүйлөшүп, эчтеке тийген эмес беле деп эшитсем, бул кызым жок деп айтты. Анан мына эми быйыл 9-класста бүттү кыз. Звонить этип калышты мугалимдери дагы, классташ кыздары келип, аттестатты алып даяр болуп калыптыр деп. Ана 5-күнгө эрте менен эрте кеткен, ошол күнү бланктар жакшы толбой калып, 1-2 мугалим колу болбой калып, ошо бүтпөй калыптыр да аттестаттын бир иштери, ошентип понедельник күнгө калган экен. Анан кыз мен келе албай калдым же бара берейинби дегенинен, классташ кызымдын үйү ошо кайнэжемдин үйүнүн жанында 2-3 үй жашайт. Ошонукунда калып турбайынбы деп бизге видеозвонок менен чалып туруп, мен мейли калып турсаң калып тур, аны деле тааныйсың деп, биз мейли 1-күнү келесиң деп, саат сайын сүйлөшүп, видеозвонок менен эме кылып жүрдүк. Анан кайнэжем чалган экен больницадан мен жолдошум жумушта жүрсө, эмне үчүн кыз үйгө барбайт, жездесине тамак бышырып бербейт, эмне үчүн бирөөнүн үйүндө жүрөт деп. Ошонткөн экен анда жолдошум жини келип айтыптыр. Керек болсо жездем былтыр менин кызыма тийишкен экен. Мен ошондон кийин коркуп калдым. Жүрөгүмдө калды, жүрөгүмдө мындай болуп, оор болуп жүрөт. Ошон үчүн барбайт. Силердикине сиз больницада болсоңуз, жездем жалгыз, анан тем более өзү ичип жүргөн ошондо укканбыз да, 1-2 айдан бери ичип жүрөт деп айтса, анан ошол жерден кайнэжем ошо эжеси инисине мен жолдошума кыйкырып өкүрүп, ар кандай сөздөрдү айтып, анан бул кызга чалган экен, эмне жыланчыкты беле, эмне жездеңе барбайсың, кел бери, мен келдим деп больницадан эмнегендир бат эле келип калыптыр. Же суранып келгенби, же ошондой бир болуп келиптир үйгө ошол күнү эле. Ошо 1-понедельникке чейин элечи. Анан бул кызды айтыптыр, качан тийишти эле айткының мага деп, баягы ошо баласы да келип калыптыр үйүнө. Бир баласы, ошо 3 баласы бар, эркек 3 баласы, ошонун бириси да келип калыптыр. Анан ошо үчөө ошол жерден сүйлөшүптүр. Сага качан жистиң тийишти эле десе, бул айтыптыр. Ошо эми бардык нерсени айтпаптыр да, 50%-ын айтыптыр. Үстөртөн эле кызчы, потому что
эжеке баягы жүрөгүм деп ошол жерден истерика болуп, баягы ошол жерден өзүнүн эмоциягасын кармабай, баягы андай ар кандай боло берип анан дагы эмне болот деп ар кандайларды айтып берип турат. Эстем ошентип турсун чечип келген мага, мүчөсүн көрсөткөн, кармап койчу, мынтип койчу. Анан меникин да кармачы, керек болсо чечиндирип койчу, түнчүнө светти өчүрүп кирчи комнатама. Это было неоднократно, таң калмалуу, это всегда он такие действия делал деп айтса, ошол жерден эжекеси алып бычак менен саям деген экен өзүнүн күйөөсүн. Анан ошо менен алар ызы чуу болуп, бул кыз анан келе берет үйгө. Баягы булардан кетип калат да. Үйгө келип, анан мага айтты, ошентип эжекем жестемди бычак менен саям деп ошонтту деп. Анан мен айттым, эмне үчүн десем, былтыркы сөздү папам ушул өзү айтыптыр деди. Анан мен айттым, апе эмне деп айтыптыр деп. Анан ошондо кызым ачылып, ыйлап, ошондо полный признание болду да. Андан ары окуяны Айчолпондун өз оозунан угалы дедик. Мурун мен кичинекей кезимде жаңы барганда аябай жакшы көрчүмүн жестемди. Мага жакшы мамиле болчу башында. Анан ошентип эле ойноп, жакшы неметип, ойномуш болуп, мынтип тинтип, анан ошентип бир жыл билбейтирмин да. Мен андай экенинчи. Анан ойноп атат го деп эчтеке билчү эмес. Анан бир жыл өткөндөн уже мындай акырындан күчөп баштады да, неме көбүрөөк болуп, уже мындай хуже болуп кетип баратышты да. Аракеттери мурундай колум кармап, мындай бутумду эле кармап койчу. Андан кийин бутун карматып баштады, башын карматып баштады, өпкүлөп. Анан ары бассам, бери бассам да тийише калып, анан эжекемдин көзүнчө вообще эч нерсе билгизбейт да. Анан мен да айткайын дедим, бирок мен папам айтам, эжекем айтам десем, ошондо айткан, оозумду жаап, неге сен айтасың, айтпайсың эч кимге деп, муунтуп өлтүрүп салам мен сени деп ушинткен. Папаңды дагы өлтүрөм, мен эч кимден коркпойм деген. Ошондо коркуп, эч кимге айтпай, 2 жыл ошол жакта окуп жүрдүм. Чапчумун, тепчүмүн, болчу эмес, бирок кайра урушчу да мени. Неге андай кылып атасың депчи. Анан сен менден алган жоксуңбу эч нерсе деп ушундай неме болчу да. Анан акыркы күндөрү ошо бир жыл өткөндөн кийин слишком болуп келип, светти өчүрүп, үстүмө жата калып, анан мындай бачым-бачымдан бир нерсе неме аракеттерди кылса болот да. Анан кыкырчумун, бакырчумун, айтайын дечүмүн, бирок баарынан коркчумун. Неге мындай болот деп эч кимге көргөзбөй эшикке чыгып, үйдө жатып алып ыйлап, эч кимге көргөзчү эмесмин ал нерсени. Баарынан бирок чыккандан кийин көзүм сүртүп алып, күлүп, эч нерсе болгон жок деп эжекем папам үчүн ошону кылчумун да. Анан эжекем үчүн ушунун баарын кылдым, бирок эжекем мени күнөөлөп атканын мен түшүнбөй атам да. Ушунчалык жакшы көрчүмүн да мен эжекемдичи. Анан бир жолу колсо болгондон кийин улана бердиби? Ошентип анан кайта мындай көңүл шатат болуп калдыбы, ага билбейм. Эжекем үйдө жоктобу же кайсы учурда? Эжекем бир жактарга кетип калчу да, анан неме кетип, анан тойго кетчү, мындай 5-тен 12 түнгө чейин келип калчу да. Анан жүрү деп жестемди чакырса, жестем барбай койчу да. Анан келер маалында дагы мынтип неме чочулап калчу да. Мен барбайм деп ушинтип үйдө калып калчу да. Анан таксиде экөөбүз үйдө калып калчубуз. Анан эжекем менен көп урушуп, анан мага болушуп койчу да. Урушпа сенди депчи. Мен ошо болгон папам жерди карап калабыз деп, анан мен кийинки жашоом кайта ойлондурду. Не болот деген нерсе менен жашагым келбей калып, мен азыр дагы уже алдыга койгон максаттарым
Жок болдум. Кечинде уктап атканда экөө тең дары ичип, ооручу баштар, жеген баш ооруйт да анан. Ошондо көп дары ичип уктайт да анан. Билбейм, мен эмне кылсам да ойгончу эмесмин. Ойгонуп кетер деп, может, кыкырчумун. Мен кыкырганда, катуу кыкыргандамын деп. Эмне деп атасың? Сетте өчүргөнү келдим деп. Кайра кетип калды да мени күнөөлөп, эмне бакырып атасың өзүңөн депчи. Мен эмне болорун билбейм. Ошо. Кыздын апасы жездебиз 62 жашта. Эже жездебиз менен өмүр бою эле сыйлашып келгенбиз дейт. Ал киши өзү ошо 62 жашта, 60, 61, 62 ошол үчөө тегере экен. Эми жесте деп жүрүп, анан жашын деле сурап аптырбыз, эми канча жылкы деп сыйлап эле жүрчүбүз. Коркутуптур, муунтуптур, көп нерселерди айтып берди. Мен ошону үйдө сүйлөшүп, жолдошума айтканга мен кантип айтпайм, мен айттым. Эми атасы өлсө дагы, энеси өлсө дагы кабар айтат дегендей. Эми ушундай болуптур, бул эми жаман нерсе депсем, анан эми мен больницага алып барайын деп, мен больницага алып бардым, независимый кылып, частныйларга барып, бул кандай болуп калды, корктум, боюнда да болуп калабы, азыр ар кандай окуя болуп атат деп, ошо текшертсем кыздык белги жок деди да. Анан ошондон анан иш козгоп, баягы Шердор Дыкапаровду чакырып, ошондон анан 102-ге чалып, ошондой эмелер болду да. Анан мындай зөөкүрлөрдү биз ойлоп болуптурбуз, бул маскасын чечип, ошо 3 жыл кызга тийишип жүргөн экен да. 3 жыл. Эмне үчүн сен айтпайсың деп биз суроо бердик акырын эле. Десек корктум дейт, коркуткан дейт, муунткан, оозумду жапкан. Мен өлтүрүп коем атаңды деп. Атабыз өзү аябай жоош киши да. Жоош, момун, баягы адамга мындай жамандыгы жок. Анан ошонго пайдаланган экен да бул. Ошон үчүн биз безнаказанный калбаш керек, кыздын тагдырын талкалап, өзүнө 2 жолу кол салды кыз. Анан эми мен айттым, эми бул күндөр дагы өтөт. Бул киши сөзсүз эмес эле, бул бүгүн 1 саат 1 мүнөттө ошол киши жок, камалыш керек да, закон мененчи. Закон менен болуш керек. Бизде самосуд болбойт эч качан. Атасы кичине ызылдады, баягы эме кылды. Анан эми биз тараптан деле эч ким эчтеке болбой атат. Баягы биз эми законго эле таянып атабыз азыр. Ар кимден баягы эме кылып, помощь сурап, в чем помощь? В том, чтобы нам органы помогли, чтобы его закрыли, чтобы он повел это наказание свое, алсын да наказать деп ушундай. Азыр камакта эмес. Ошо биздин эмебиз азыр айтып бересиздер, камакта эмес да. Ал эми бул иште жабырлануучунун кызыкчылыгын коргоп жаткан жактоочу Шердор Абдыкапаров жогоруда айыпталган адамдын тиешелүү жаза ала электигин айтты. Бизге интернет аркылуу чыгышты. Анан чакырып окуянын чөө жайын уктук, угуп сүйлөшүп, кыз менен өзүнчө жаңы беседа да кылдым. Биз уже адамдар менен сүйлөшүп жүрөбүз. Анан биз мындай сурайбыз, башка вопрос биягынан сурайбыз. Анан уже сөздөрдүн эле уже факттар уже достаточно болду да. Анан биз ошо менен чогулуп как раз Чуйский область 102-сине чалдык. 102-ге чалып окуянын чоо жайын айтып бердик. Айтып берсек, оперативная группа сразу чыкты, следователь чыгышты. Барды, тини айбанды, адам дегенге дагы осуп барбай атат. Ти адамды, айбанды барып алып келишти. Алып келип туруп, мындайча айтканда, мындай как свидетели катары допрос кылып туруп эле кой берип коюшту да. Анан мен следовательге чалып сурасам, тергөөчү айтып атат да. Вещественный доказательство болот, мисалы жанагы окуя болгон жерде төшөктөрдүн баарын алыш керек болчу. Ти адамдын кийимдерин, труса, бүт ички кийимден бери алыш керек болчу. Алардын бирөөсүн да кылбаптыр да. Анан даже элементарно, мисалы уголовный кодексте, жаза кодекси 164-статьяны коюп коюптур да. Бул 164-статья деген, мындайча айтканда, бул жеңил статья да. Мисалы жана мошенниктер барго, алдап койсо, ошол эле наказаниени алат да, мындайча айтканда.
Бул 164 статья жеңилдеп, бул орусча айтканда наказывается лишением свободы 4 категория деп калат да. 7 жыл 6 айдан 10 жылга жериле. Анан бияка негизи бул кыз ошол маалда 13 жашта болуп атат да. Мисалы 18ге жете элек кыздарды несовершеннолетний деп коюшат. А бул 14 жашка жете электерди буларды эме деп коюшат да, малолетний ребенок. Булар как ребенокко кирип калышат да. Бул статья ошо 162 коюлуш керек болчу. Бунун наказаниясы 6 категория деп коет да. 12 жыл 6 айдан 15 жылга жери до пожизненного кетет да. Даже өмүр бою эркинен ажыратылмак да. Анан мисалы бул элементарно да, эми мисалы тергөөчү, анткени көп тергөөчүнүн баары мындайча айтканда бул особо тяжкие преступления кирип калат да. Анан bunday иштерге негизи прокурор өзү чыгыш керек. Зам начальниги, начальник роводу баары чыгыш керек болчу да. А ушундай жаш тергөөчүлөр жиберип коет. Алар жаңы окууну бүтүп келип эч нерсе билишпейт да. Ошо даже айтып атпайбы, элементарно статьяны туура эмес коюп атат. И даже жанагы как вещественное доказательство. Азымын алып, аны допрос кылды, кой берди. Ал деле дагы тааныш юристтер бар, сурайт. Сураганда барып туруп, главный эң биякта вещественное доказательство, и как СМЭДа, судебно-медицинская экспертиза деп коет. И ошо эң главный доказательство ошолар да. Барат да кийимдерин жууйт, төшөктөрдү өрттөп салат. Анан эртеси күнү иш неден жабылып калат. Бүт ушу факт, доказательство жок болгон үчүн анан ушундай жабылып калат да. Ошон үчүн буга негизи ошон үчүн биз көчө барып ЧГВДга ходатайство таштадык. Следовательге да недоверие көрсөтүп, ходатайство жасап, и ишти дагы бияка алдырып, то что бияктагылар да шаарда жашашат, и бияка аяка доверие көрсөтпөйбүз деп, и бияка алдырабыз деп өтүнүш жаздык. Ал эми видеодо айыпталган адам менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Супер ТВ бул окуя боюнча экинчи тараптын пикирин угууга даяр.